Боорукер меримдүү Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Ушул орозого жетишкен Кудайга миң деген шүгүрлөрдү айтабыз. Жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтабыз. Урматтуу мекендештер, орозоңуздар кабыл болсун. 7-каналда Алдымдар Айсын теле долбоору эфирде. Сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Бүгүн сиздер менен биз ушул келечек жаштардын колунда деген темада сөз кылабыз. Андыктан биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Биздин суроолорго жооп берүү үчүн ушул жашта болсо баштай болуп Кыргызга, жаштарга кызмат кылып жүргөн бир тууганыбыз Атамбеков Али мырза, Замзам фирмасынын негиздөөчүсү. Кош келдиңиз. Ассаламу алейкум. Разы болсун. Алейкум ассалам. Алгач жалпыңыздарга тамырларыңыздар кабыл болсун. Жалпы эле мусулман бир туугандарыбыздын кирип келген ороз айы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Аллах Таала ар бир мусулмандардын үйүнө, ар бир мусулмандардын үй бүлөсүнө үй бүлөлүк бакыт, пайыз береке, Аллах Тааланын тынчтыгы, мерими, саламы болсун. Алла разы болсун. Али мындай, биз билгенден ушул Али 7-8-10 жылдан бери ушул жаштар менен иштешип келет. Ошол лагерлерге уюштуруп, ошол жаштар билимдүү болсо, илимдүү болсо, имандуу болсо, биздин өлкө, коомдун келечеги энем болот деген таризде. Негизги максат эмне? Кудайга шүгүр, быйыл мына сетип аткан эле 7 жыл болуп калды. Жыл сайын мектеп каникул болгон учурда диний лагерлерди уюштурабыз. 3 ай бою уюштуруп, негизги максат биздин жаштардын жүрөгүнө бир аз болсо иман кирип калсын. Себеби пайгамбарыбыздын хадисинен улам алымдар айтат, жаш жигиттердин жүрөгү бул маржан таш сыяктуу деп пайгамбарыбыз хадисте айткан. Ошону биздин алымдар мынтип түшүндүрөт да. Жаш жигиттердин жүрөгү пустой диск сыяктуу дейт да. Ошол пустой дискке сиз эмнени жазган болсоңуз, дискке салганда ал ошону айтып берет да. Ооба. Ошол жаш жигиттердин жүрөгү ошо пустой диск сыяктуу экен да. Жаш да булар. Ошо жаштайынан бир аз да болсо имандуулук, Кудайга болгон ишенимдерин оңдоп, алардын Кудай деген кандай зат, силерди ким жаратты, пайгамбарыбыз тууралуу, ислам дини тууралуу, ошондой эле өзүбүздүн Кудайга болгон ишенимибиз тууралуу аларга ошо сабактарды өтүп үйрөтүп келебиз да. Негизги максатыбыз эми ошол балдардын, жаштардын имандуулугуна, бир аз да болсо илим билим, талим тарбиясына салым кошуп коюу максатта эле. Жакшы. Мынакей ошол жерге барып, балдар мындай канча пайыз оңолот? Жакшы деңгээлде өзгөрүштөр болот. Эми бардык балдар 100% оңолуп кетет деген гарантия жок. Ар бир адамдын ихласына, ата-эненин ихласына жараша болот. Кудайга шүгүр, бирок биз деле эми күнөөкөр пендебиз. Колдон келишинче сабактарды өтөбүз, талим тарбияларды өтөбүз, илимий сабактарды өтөбүз. Кудайга шүгүр, бирок аягында балдар бир аябай өзгөрөт да. Ата-энелер балдар кеткенден кийин чалып алып аябай бир рахматтарын айтып, балам өзгөрүп келди. Мурда мисал баласын магазинге жумшап, нанга жумшап 500 сом берсе же 200 сом берсе, баласы 2 нан алып келсе ошонун ыздасы жок экен да. Лагерден кеткенден кийин ошо ыздаштарды берип, ата-энесин дасторкон жыйнашып, идиш жуушуп, үйдү шупура коюп, ата-энесин бутун массаж жасап, мына ушундай өзгөрүштөр алхамдулилла жакшы деңгээлде болот да. Сон азыр эми ушул баягындай лагерлер көбөйүп атат го, жылдан жылга көбөйүп. Анан ошол башка лагерлердин артыкчылыгы эмне болот? Башка лагерлерде биздин лагердин эми артыкчылык жагы болгону имандуулук сабактар жакшы болот. Кандай сабактар өтүлөт негизинен? Негизинен сабактар Куран үйрөтүлөт, 5 мал намаз үйрөтүлөт, керектүү дуалар жаттатылат. Ошол учурда күндө лекциялар болуп турат. Ата-энени сыйлаш керек. Мектепте мугалимдерди сыйлаш керек. Талимдер болот да. Себеби акыркы 3 жылдын ичинде аябай мектепте ажиотаж болуп кетпедиби? Мугалимдерди сөккөндөр, мугалимдер үчүн заявление жазгандар, мугалимдерди сыйлабагандар, себеби пайгамбарыбыз да мугалим болуп келген да. Ошол себептен биз мугалимдерди сыйласак, себеби биздин караңгылыкта болгон акылыбызга жараттык берген ушул мугалимдер эмеспи? Ошондуктан мугалимдердин ордун, мугалимдерди сыйлайлы, мугалимдер бизге багыт берген кишилер, бизге ак жол көргөзгөн кишилер деп, алар жөнүндө дагы жакшы сабактар өтүлүп, көбүнчөсү биз сабактан дагы лекцияларга көп басым жасайбыз. Чоң устаздарды чакырабыз, агайларды чакырабыз, ошол жактан эме лекцияларды өтүп берип мисалы биздин балдарга депчи. Демек ошол баягы балдар укугун эмес, милдетин үйрөнсө, укугун эмес, милдетин. Укугун эмес, милдетин туура айтасыз. Жакшы, анан ушул эми балдардан жаштардын айланысы болот го. Жаштар сонун баягы булар губка сыяктуу. Жаш эмнени алса ошону тилекке каршы кээ бир ата-энелер бере албайбыз. Ушундай маселе. Анан ошол жерге келип өзгөрүлүп, баягы балдар дароо мындай үйүнө барганда билинет да. Анан ошондо биз да билебиз, ушул барып лагерлерге барып, менин балам мындай өзгөрүлүп калыптыр, келип колун дөптү, бутун дөптү деген ата-энелер бар да. Анан ошол деңгээлге чыгарыш үчүн баягы талим тарбия күчтүү болуш керек да. Кайсыл жерде болот лагерлер?
Бишкекте бир 4 жерде уюштуруп атканбыз. Быйылкы жылы буюрса Ысык көлгө уюштурабыз, Аларчага уюштурабыз, Ошко уюштурабыз деп атабыз. Ошто дагы окутканга жайларды издеп карап атабыз азыркы учурдачы. Буюрса Ош Бишкек болот. Жакшы, анан ушул бул негизги ушул жаштардын келечеги деп атабыз. Ушул жаштар дегенде эми кээ бир ата-энелер илгери малга, фасольго акча салчу да, жылкыга, арашан койго дегендей. Анан ал эми сатып, колдонуп, акчасын пайда көрөт. Анан азыр ата-энелер байкап атабыз ушул балдар үчүн курсуна, лагерге болсун, китебине болсун, өзүнө болсун акча салып баштады да. Кудайга шүгүр, жакшы деңгээлде акча салып башташты. Эми эң негизгиси ата-эненин балага берген чоң белеги бул кымбат машина алып берип коюшту эмес экен да. Кымбат үй алып берип коюшту эмес, кымбат кийинтип коюшту эмес, кымбат телефон алып берип коюшту эмес. Балким ата-эненин балага берген эң чоң белеги балага туура багыт берип коюу экен да. Биз азыркы учурда мисалы Кудайга шүгүр азыр биз 32 жашка толуп атам. Мисал мен 10 жыл мурда 22 жашымда жашоо мындай эмес эле да. Жаштар келечек жаштардын колунда деп ата-бабабыздан илгери айтылып келет. Бул туура сөз да. Азыр эми 42 жашка чыкканда жашоо да таптакыр өзгөрөт да. Мисалы 10 жылда өзгөрөт да кадимкидейчи. Ошондуктан ата-энелер азыркы учурда биз эми көбүнчө жаштар менен иштешип келебиз. Сиз дагы агай көбүнчө жаштар менен жүрөсүз, билесиз бул сфераны. Биздин ата-энелер балдарга көп учурда багыт бербейт. Тилекке каршы. Тилекке каршы багыт бере албай жатат да. Биздин балдар көбүнчөсү багытты көчөдөн алып атат. Көп учурда интернеттен, көчөнүн тарбиясын алып атат. Эми телефондон, туура эми телефондун жөнүндө да сүйлөсөк сөз узун, бирок телефон азыркы учурда эми дагы бир 5 жылда билинет го бул телефондун канчалык деңгээлде зыяны бар, канчалык пайдасы бар. Бирок телефон билесизби агай, балдардын көзүнө зыян келип атат, ден соолугуна зыян келип атат. Бирок ошол эле учурда балдардын аң сезимин өстүрүп коет экен. Себеби биз 3-4 жыл мурда балдарга сабак бергенде биз түшүндүрөт элек, ал балдар кичине кыйналып үйрөнөт эле. Азыркы учурда биз балдарга сабакты айтсак, ошол балдар мону эле отуруп, тигини бат эле мындай балдардын мындай аң сезимин, ой жүгүртүүсүн бир аз да болсо телефон өстүрүп коет экен да. Бул жагынан пайдасы бар экен. Бирок ден соолугуна, көзүнө зыян болгону менен аң сезим жагына, ой жүгүртүү жагына бир аз да болсо жанагы игралар, жанагы эмелери балдарды өстүрөт экен да. Бирок ошол үчүн мен учурдан пайдаланып айтат элем, урматтуу ата-энелер, балдарга телефонду бербей эмес, бир аз бериш керек. Учурдун талабы болуп атпайбы? Ооба. Балдар өсүш керек. Бирок аша чалып эмес, тим эле баш ордосун кармап, бир аздан берсе пайдасы бар экен да. Көрүп атабыз да. Кээ бир лагерь уюштургандар телефонду такыр колдонтпойт экен да. Бизде деле телефон колдонбойт. Кээбирлер болсо мындай ортосун кармап колдонтот экен. Анан бир лагерге бир агайларды уюштурган экен. Телефонун колдонтпой койсо да жок деп кетип калыштыр балдарчы. Эми бизде мындай да 2 саат исламский фильмдер коюп беребиз, телевизор бар да бизде. Кинолорду коюп берип, алардан таптакыр эле сабак менен байлабайбыз агай. Бизде программа бар. Спорттук оюндар. Спорттук оюндар, уктаган учур, ойногон учур, суроо жооп учур, балдарды өстүрүш керек да. Балдарды отургузуп алып, суроо берсең, бизде кыргыздын балдары суроо деле бербейт. Биз айтабыз да, ким 5 суроодон көп суроо берсе, ага белек бар депчи. Балдан олтуруп анан агайга не суроо берсем деп анан алар жазат суроолорунчу, дайындап 5 суроо, 10 суроо дайындап жазып, агайлар менен балдар аябай бир тыгыз мамиледе иштешип, балдарды өстүрөйлү. Өз алдынча бир нерсени ойлоно алсын бала, үйрөнсүн деп агайлар менен мугалимдер менен суроо жооп болот. Бардык программада бардык эмелер өз этабы менен түзүлгөн да. Уктаган учур, ойногон учур, суроо жооп, сабак бардыгы. Ошо биринчи барган бала мисалы ушу канча күн болот лагерде? Бизде 21 күн болот, бир поток. 21 күндө ошондо андай кыска аяттарды үйрөнүп, дуаларды үйрөнүп, толук Куранга түшүп кетет. Курандан бери 10 сүрө жаттап кетишет. Мугалим санын бүтүп, Куран окуганды, тамга кошуп окуганды үйрөнүп, Куранды эгерде баланын кээ бир зээндүү балдар бар, көп эле окуп кетет 21 күндө. Кээ бир зээни алсызыраак балдар бар, алар болсо озекиде болсо жаттап Куранды үйрөнүп кетишет. Ушу балдарга элеби же кыз балага да барбы? Биз ушу 7 жылдан бери балдарга эле уюштуруп келатабыз. Бирок быйыл ойлонуп атабыз, ушу кыздарга да уюштурсак депчи. Сөзсүз анткени ошол баягы кыздын келечегин көрөм десең, кыздарына талим тарбия бер дейт го. Туура, эми энелер тарбиялуу болсо, балдар дагы тарбиялуу болот да. Сөзүңүздөн улам эме болуп атпайбы? Азыркы учурда бизде
жаш баш кошкон үй бүлөлөр көп учурда ажырашып кеткендер көп болуп атат. Ооба. Мисалы Кыргызстан статистикасын карап окусаң, ажырашкандардын саны өтө көп да. Ооба. Ошонун баары эмнеден деп биз ойлонобуз да. Ойлонуп, изилдеп, карап, сураштырып эметсек, эркек киши көчөдө көп жүрөт экен да. Эркек киши көчөдө көп жүрөт, мисалы, маалыматы көп болот эркектечи. Аял киши эртенен кечке үйдө, үйдүн тазалыгын карайт, балдардын кийимин жууйт, тамак жасайт. Мындай дүйнөлүк маалыматтан апалар кичине артта калат экен дагы, эркектер сыртта кичине өсөт экен. Анан үйгө келгенде күйөөсү сүйлөсө, аялынан өйдөрөөк сүйлөп коет экен да. Анан аялы сүйлөсө, күйөөсүнөн ылдыйраак сүйлөп, бири-биринин ой жүгүртүүсү түп келбей калат экен дагы. Ошол жерден анан бири-бирин маселе жерден чыгат да, карабайсызбы? Аял айтат да, сен мени тоготпой калдың, сен мени укпай калдың дейт. Анан күйөөсү айтат, нормально угуп атпаймынбы депчи. Мына ушул жерден анан чыр чыгат дагы, ушул жерден теңдик жоголот экен да. Теңдик жоголот экен. Агай ошол себептен апаларга дагы талимдерге, сабактарга убакыт бөлүп, шарт түзүп берип, аялдардын биз илимин көтөрсөк, биз келечектин илимин көтөргөн болобуз. Балдарыбызга илим билимди апалар берет эмеспи үйдө? Биз эртенен кечке жумуштабыз, эртенен кечке көчөдөбүз, кечинде барабыз, тамактанабыз, эс алабыз, эртемен таң атпай чыгып кетебиз, саат 8-де жумушка кетебиз. Сиз дагы, биз дагы бардыгыбыз, эркектердин көбүчү. Ал эми талим тарбия кыздарыбызга, балдарыбызга апалар берген себептен, ошондуктан мен ошодон пайдаланып айтат элем да, ошол апалардын илим билимин өстүрөйлү. Буюрса биз дагы кыздарга да лагерлерди уюштурабыз, буюрса алардын илим билимине салым кошобуз. Себеби апалардын илим билими жакшы болсо, балдарыбыз жакшы тарбия алат. Жакшы, анан ушул сиз дүйнөнү көп кыдырып жүрөсүз. Мен билгенден анан ошол башка өлкөнүн эри менен биздин жаштарыбыздын билими болсун, илими болсун, ыйманы болсун, адеп ахлагы болсун, мындай өзгөчөлүктөр кандай? Кайсыл жактын мындай программалары талим тарбиясына жагат? Бизге эмне жетишпей атат? Бизге жетишпеген нерсе агай окуу борборлор жетишпейт. Мектептин программасын жашырсак деле баарыбыз билебиз да, кандай экенинчи. Кудайга шүгүр, агайларыбыз, эжекейлерибиз мектепте колдон келишинче сабагын берип атат, бирок бул аз. Бизде эгерде агай Кыргызстанда окуу борборлор көбөйсө, мен ушул сөзүм эгерде президентибизге жетип калса, урматтуу президентибиз Садыр Жапар жетип калса, ушул Кыргызстанда бүтүн областтарга, бүтүн райондорго окуу борборлорду ачып койсо, ал жерде англис тил, орус тил, араб тил, кыргыз тил, 4 тил боюнча окуу борборлор бизде бүтүн райондордо жетиштүү болуп атса, агай ишенип коюңуз, 5 жыл, ашы барса 10 жылда кыргыздын келечегин көрө бериңиз да. Балдардын аң сезими, ой жүгүртүүсү, балдардын дүйнө таанымы ушундай өсөт, балдар кайсы жерге барса кыйналбайт да. Бүт китептерди түшүнүп калат. Балдар англисче китеп окуйт, орусча китеп окуйт, интернетти менен чачып калат балдарчы. Ана балдардын өсөт. Айтыны кошуп койсо, айтыны кошуп коет. Ушундай сабактарды кошуп коет да, ал жерде программалот дагы. Ашы барса 5 жыл, 10 жылда Кыргызстандын келечеги күпүлдөп калат агай. Сон идея. Максатым ушул да. Мен эгер алхамдулилlah келечекте ошол бүтүндөй райондорго, бүтүндөй областтарга окуу борборлорду көбөйтүп, балдардын илим билимине салым кош. Сиз айткан сөздү өткөндө ушул Камчы Кылышбаевич айтып аткан. Машалла. Буюрса келечекте ушул баардыкты мен ачып атабыз, болот деп, анан ичинде эле баягы ниетке жараша деп аткан балдар. Анан өзгөчө мына улуу айда турабыз, балким Аллах Таала кабыл кылып, райондордо ачылса, айылдарда балким. Анан азыр мындай билесизби, ишкерлер өзүнүн айылына, өзүнүн районуна апарып ачып атпайбы? Алда колунан келишинче бир мындай бир стандарт керек, сонун кылып баягы. Бул боюнча бизде программалар бар. Программалар бар. Келечекте эми иншаллах колдон келишинче биз дагы ошол кыргыз элибизге, жаштарыбызга салым кошолу деген өзүбүздүн программаларыбыз бар, буюрса окуу борборлорду ачайлы. Ошол жерде кымбат эмес да, мен курсту ачып койдум. Бул жакта деген айти бар, англис тил бар, орус тил бар, араб тили бар. Монча деп акчасы кымбат эмес. Ошол учурда бир 500 сом болсун. Көтөрө алат, көтөрүлө турган. Себеби бардык балдар окусун да. Ошол айылдын бардык балдары келип илим ошол жерден маалымат алып кетсин, илим алып кетсин. Мугалимдердин айлыгы эле чыкса, албетте ал жерде өтө оор кылбай, жеңил кылып жеткиришибиз керек да. Бизде кичине эле курстарды ачып калсак, биз кымбаттатып атпайбызбы, аябайчы. Мен кыйратып койдум, монтип койдум, меники 30 000,
университеттердин контрагы 1 жылда 35 миң 36 миңден биздин 1 айлык курсубуз 30 миң деп мактангандар бар да. Азыркы учурда интернетте жүрбөйбү. Ошолор эми эгерде чындап кыргызга салым кошом десе, кыргыз жаштарына илим билимге салым кошом десе, алар курсту арзан кылыш керек. Алар көптөгөн кыргыз балдар, биздин мусулман жигиттер алардын илим билимине салым кошом деген болсо, анда арзан кылып жеткиликтүү кылыш керек. Демек биздин балдар кыздарыбыз билимдүү, илимдүү, ыймандуу болсо, өлкөнүн келечеги кенен деген сөз да. Анда Куранда түшкөн биринчи аят боюнча айтып берсеңиз, мына окуугула деп атпайбы ошо? Куранда биринчи намаз парз болгон эмес. Эң эле биринчи мына ушул оку, икра, бисмиллахи халак. Жараткан эгеңдин аты менен окугун деп, мына ушул билим, илим парз болгон да. Ошондуктан биз эң биринчи биз илимдүүлүккө, билимдүүлүккө чакырсак, ошол эле учурда адам баласы билбеген нерсесин жасай албайт да. Ооба. Нерселерди билип алса, илимди алып алса, альхамдулилlah, биздин келечек мына ошол жерден өркүндөй баштайт. Анан Куранда ошол Исра сүрөсүнүн 23-аятында энеңерге уф дебегиле деген бир аят бар да, керемет. Анан ошол ата-энеге мисалы ошол биз балдарыбызга мисалы азыр кээде карасаң ошол Кудай сактасын, ата-энесин өлтүрүп койгондор бар, азапка салгандар бар, кыйнагандар бар. Анан ошол аятка бир аз токтолуп берсеңиз. Ата-энеге негизи уф деп айтпагыла деп Аллах Таала Куранда айткан. Аллах Таала эмне себептен мынтип айтты десе, себеби бул жашоо да. Жашоо кандай экенин Аллах Таала алдын ала билет да. Көп учурда биз ата-энелерибизди сыйлабай калабыз да. Ата-энебизди биз тоготпой калабыз. Биз билбеген учурда ата-энебиз билип койгон. Биз баскан жолду ата-энебиз басып койгонун биз билбейбиз да. Силердин учурда жашоо башка эле, азыр биздин учурда башка деп ата-энелерди тоготпой, мына ушундай кээде сетип атпайсызбы, зулум жеткирип коюп атабыз. Бирок биз ушул нерсени билишибиз керек. Ата-эне бизден ыраазы болсо, ата-эне бизден ыраазы болсо, биз бул дүйнөдө дагы бактылуу болобуз, эртең кыяматта дагы бактылуу болобуз да. Эгерде ата-энебиз бизден наразы болсо, анда биз бул дүйнөдө дагы бактысыз болобуз, кыяматта дагы бактысыз болобуз да. Ал эми бактылуулук, бактысыздык эмне десе, ата-энебиз бизден наразы болсо, биздин эч качан бирибиз эки болбойт. Биздин үй бүлөдө рызкыбыз дагы тар болот. Үй бүлөдө дагы үй бүлөлүк бир бактылуулук дагы болбойт биздечи. Жакырчылык болот биз үй бүлөдө. Ата-эне наразы болсо. Ал эми ата-эне наразы болсо, сенин өзүң жан дүйнөңдө биринчи рахат болот. Жүрөгүңдө тынчтык болот. Ата-эненин батасы бул балага түздөн түз тиет да. Ошондуктан ата-энени сыйлайлы, ак батасын алалы. Эгерде биздин тил менен айтканда, жаштардын тили менен айтканда болуп кетем десең, ата-энеңди сыйла. Ата-энеңди баркла. Сонун айттыңыз. Эмнеге бейишинен таманын астына деген? Жаштарга бул кандай насаат, тарбиялык жаатынан эмнелерди айтсак болот? Анан дагы бир маселе ошол сизге келгенде, ошол мына Замзамга келгенде, умрага ошол ажылыкка жөнөткөндө ата-энелер өздөрү барабы же балдары, кыздары жөнөтүп кимдер? Мындай эми сүйлөшөсүздөр да. Кимдер төлөйт? Биздин Умра Замзамда фирма ачканыбызга 3 жыл болду. 3 жылдан бери мына ошол умра жаатында да эмгектенип келебиз. Көбүнчөсү ата-энелер. Ата-энелерди балдары жиберет. Балдары? Көбүнчөсү ата-энелерди балдары жиберет. Балдары, неберелери, кыздары. Кыздары жиберет. Белек кылып жиберишет. Демек, будан да биз сабак алсак болот. Демек, биздин Кыргызстаныбыз өнүп өсүп баратат, ыймандуулар көп, соо алайын дегендер көп, Эми ата бизди бактыңыз, эне бизди бактыңыз, сен барып бир батага дуа кылып келиңиз дейт да. Ооба. Ар бир эле кыргыздын жигитин, ар бир улан кыздардын эле көкүрөгүндө эңсеси болсо керек. Мен ата-энемди бир жолу болсо ыйык жерге жеткирейин деген ар бир баланын көкүрөгүндө эңсеси болсо керек да. Москвадан чалышат. Мен атайын ата-энемди умрага жиберейин деп Москвага келдим эле. Буйруса акчам жеткиликтүү болуп калды. Акырын билет издеп аттым эле, сиздердин фирманы тандап аттым эле, сиздердин тейлөөсү жакшы экен, ажы башыңыздар илимдүү экен. Кантип билет алсам болот деп Москвадан, башка чет өлкөлөрдөн байланышып, атайын ошо акчаларын чогултуп ата-энени умрага жиберишет. Эми апанын таманасында бейиш. Ооба. Апаны сыйлаш керек, себеби апа атадан дагы апа балага жакын болот эмеспи? Анан 9 ай көтөргөн, ак сүтүн берген, бала үчүн бетине бырыш түштү. Апаларыбыз кандай жаш учурунан чекчеген сулуу эле. Бизди де бетине бырыш түштү, чачына ак түштү, бели бекчейди,
канча деген кыйынчылыкты көрдү, канча деген кордукту көрдү, ошонун бардыгы баласы үчүн көрдү да. Ушул жерде дагы бир маселе бар турсаз. Сөзүңүз оозуңузда. Өткөндө биз ушул Умрага бардык да, анан ошол жерге барганда Меккенин имамы бар экен. Анан 30 жылдан бери имам экен. Машалла. Анан ал киши ошол баягы апасы келип кийимдер жууса, анан кийимдерди алып келип бокко салып чаңдатып ушундай кылат экен. Анан апасы ушундай кылат экен. Меккенин имамы болуп калгыр деп урушат экен да. Анан апасынын дуасы кабыл болуп ушул имам болуптур 30 жылдан бери. Машалла. Анан биз кээде ушу ата энелер дагы мындай тура эмес урушкандай да. Бай болгур деп урушса болбойбу, илимдүү бол деп урушса болбойбу? Кандай ушул жаатында да бир маселе бар да эми. Бардык эмес, бирок ой, ата энелер дагы байкуш балам деп жүрүп ошол деңгээлге жетип калды да. Чарчады. Эми кандай болбосун ата эне күн сайын бала ата эненин аманат экенин билиш керек да, ата эне дагычы жоопкерчиликти сезиш керек. Балама эң биринчи жакшы багыт берип коеюн, экинчиден жакшы талим тарбия берейин. Ошол учурда ачуум келгенде балама жакшы эме көргөзөйүн, мүнөз көргөзөйүн, балама ушул жаман мүнөзүм өтүп кетпесин. Эртең ата энени көрүп бала чоңоет да. ооба. Жөн эле кыйкырып өкүрүп уруша бербей, жакшы багыт, жакшы жакка талим тарбия берип койсо, баласы дагы ата энесин көрүп кандай жакшы талим тарбия алат. Жакшы сөз менен айтса. Демек ушул ата эне болсун, жаштарга, мугалимдер болсун, тарбиялоочулар, мугалимдер, өйрөтмөндөр. Ушундай өзү биринчи туура жүрүш керек, багыт берген адамдар, кандай дейсиз? Биринчиден маалыматы көбүрөөк болуш керек, ата энеде, мугалимде. Өзү туура жүрүш керек, өзү уяттуу болуш керек, өзү намыстуу болуш керек, өзү кыскасы бир сөз менен айтканда өзү жакшылыкка амал кылган киши болуш керек да. Анан айткан сөзү жетиликтүү болот да. Ал эми өзүң жаман жолдо жүрсөң, тамеки тартып жүрсөң, насыбат жүрсөң, анан балам тамеки тартпа, балам насыбат айтпа десең анан өтпөйт. Кантип өтсүн бул сөздөр? Мен бир мектепке барып калдым, анан келем, эмне мугалимди укпайсыңар десек, агай дейт. Бул мугалим ошол айтып атат да, агай менен эреже бар экен. Булар ичет, чегет дейт да. Анан бизге мындай таасирлүү эмес дейт. Ошон үчүн баягы улуумун үлгү көрсөтүш керек, Анан ошол биздин азыр ушу 5 минуттадай убактыбыз калды устаз. Бүгүнкү темабыз эми бул өтө чоң темалардын бири. 25 минуттан ичинде батырыш оңой эмес. Анан ушул жаштарга билимдүү болуш үчүн кандай китептерди окуш керек? Өзгөчө бул айда. Өзгөчө Рамазан айында Курандан өткөн китеп жок. Куран бул нур, адамдын жан дүйнөсү нурланат, жүрөгү нурланат, көзү нурланат, жүзүнө нур болот. Курандан өткөн китеп жок. Эгерде Куран окуй албаса, Куран окуганды үйрөнүш керек бул Рамазан айында. Хадистерди окуганды үйрөнүш керек, хадис окуш керек. Куран, хадис окуш керек. Үйрөнөм десе, мүмкүнчүлүктөр бар, үйрөтүүгө? Мүмкүнчүлүктөр бар. Азхария окуу борбору бар. Ошол жак өтө жакшы үйрөтүп атат. Кыргызстанда чоң деңгээлде үйрөтүп атат. Азхария окуу борбору. Андан башка дагы Куран курстары бар. Ошолордон үйрөнсө болот. Демек, мүмкүнчүлүктөр бар экен окууга. Ооба, мүмкүнчүлүктөр бар. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул биз сиздер 7 каналда Алдын Райсынын телевизорлорун көрүп атасыздар. Бүгүнкү темабыз ушул. Келечек жаштардын колунда деп атабыз. Келечекти жакшы көрүү үчүн ага сөзсүз көңүл буруш керек, акча салыш керек деген маселе. Андыктан урматтуу ата-энелер баягы балдарга мындай талим тарбия бергенде да туура талим тарбия берип, салттуу. Бизде өтүп калган жокпу? Айта бериңиз, сүйлөй берсең. Мурдатан эле ата-бабабыз тутунуп кеткен салттуу ислам динин тутунуп, башка агымдарга ээрчибей, ата-энебизди, жаштар ата-энелерин укса, ата-энеси жакшы талим тарбия берет. Ошол учурда устаздарыбыз, алхамдулилlah, Кыргызстанда эми устаздарыбыз өтө көп. Мечиттерде сабактар болуп атат, даватка чыгып атышат, сабактар барып атышат. Ошонун баары биздин келечек жаш буундар катышса, иншалла, эч качан адашпайт. Жакшы, анан устаз, баягы ошол соңку суроолордон болсун, ошол жаштардын келечеги дегенде сиз ошо аралашып жүргөн өкүл катарында жаштардын ичинде жүрөсүз, талим тарбия берип жүрөсүз. 5-10 жылдан кийин кандай келечекти көрөсүз? Бул өтө чоң суроо экен. Биринчиден айтарым, 5-10 жылда биз телефондун канчалык деңгээлде зыян пайдасы бар экенин көрөбүз. Экинчиден эми сиздин негизги суроонун жообу болсо,
5-10 жылда Кудайга шүгүр биздин Кыргызстан жакшы деңгээлде өзгөрөт. Жаштарыбыз себеби 10 жыл мурда мынчалык деңгээлде талим тарбия, мынчалык деңгээлде маалымат терең тараган эмес болчу. Азыркы учурда Кудайга шүгүр Кыргызстаныбызда дин эркиндиги бар. Биздин айтылып атпайбы, көрүп атпайсызбы, биздин урматтуу президентибиз дагы биздин жогоруда иштеген бардыгы намазда Кудайга сыйынып ибадаттан аткарууда. Мына ушул Кудайга сыйынып биздин Кудайга болгон ишенимибиз түз болсо, жүрөгүбүздө иман болсо, биздин келечек оң болот. Эгерде биздин келечек жаштар алардын талим тарбиясы батышты эргешип аткан болсо, анда биз келечекти көрө албайбыз. Бул батыштын идеологиясы, батыштын талим тарбиясы эч качан бизди бактылуулукка алып барбайт. Мына ушул Кудайга сыйынуу биздин ата-бабабыз тутунуп келген салтуу ислам динибиз биздин келечегибиз. Бизди ушул алхамдулилля толук бактылуу болобуз иншалла. Алла разы болсун. Бир жаштарга жакшы бата тилек бериңиз. Амин. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ихдина сиротал мустаким, сиротал лазина ан'амта алейхим, гайрил магдуби алейхим ва ажраткан Аллахым, келечекте жалпы кыргыз элини, жалпы мусулмандардын эки дүйнө илим билимдерин бийик кылып, Аллахым эки дүйнөдө кыргыз элибизди, мусулмандарды, жаштарды эч качан кор бирөөгө зар кылбасын. Келечекте иншаллах кыргыз эли, жаш мусулмандар бардыгыбыз дүйнөгө танылган, дүйнөгө кыргыздын желек желбиреген мыкты жигиттерибиз чыксын. Аллахым эки дүйнөнүн бактылуулугун насип кылсын. Алла разы болсун. Бүгүнкү жаштар эртең келечек дейт. Өлкөнүн келечегин көрөм десең, жаштарын карагыла. Жаштары билимдүү, илимдүү, имандуу болсо, ошол өлкөнүн келечеги кене болот дейт. 7-чи каналда ушу Аалымдар айтсын теле долбоору соңуна келди. Жаштарыбызга Кудай иман, даанышмандуулук берсин деген максатта эфирибизди жыйынтпайбыз. Кийинки эфирден амандашканча, ассаламу алейкум.